Өзбекстан-Кыргыз-Тажик чегарасындагы турукташуу боюнча Кыргызстанды колдоого даяр. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин башчысы Абдулазиз Камилов Сиан шаарында Борбор Азия Кытай тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда билдирди. Анын айтымында бөлүнбөстүк жана коопсуздук Борбор Азиядагы аймактык туруктуулукту сактоонун негизги принциптери болуп саналат. Өз кезегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаалга өзбек тараптын көңүл бурганына ыраазычылык билдирди. Актилек Гүлжигит кызы Өзбекстан менен чегара 100% чечилгенин жар салып, оолугуп пресс-конференция берди эле. Анда деле юридикалык күчү жок эле протокол болчу. А эмнеге Кыргыз-Тажик чегарасы боюнча үн катпай, протоколду точкалап, элге түшүнүксүз тил менен жымсалдап отурабыз? Ал жерде курула турган жаңы жолдо кеп бар. Эгер ушул протоколдун негизинде иш алып барсак, анда лейлек анклав болуп калышы толук ыктымал. Коридор берген жокпуз, бирок тажиктер гана колдоно турган жол куруп беребиз деген жери логикага такыр туура келбей жатат. Ал эми көк теректе табышмактуу болуп турат. Курман болгондорго деп чет булакка үй курулуп жатканы да жөн жерден эмес окшойт. Менимче, анткени курман болгондордун үй бүлөлөрү эч качан ал жерге барып жашабайт. Көк теректи көчүрүп чыгабыз деген пландар болушу мүмкүн. Анткени тажиктер өздөрүнө керектүү гана аймактардагы үйлөрдү күйгүзгөн. Демек, көк теректе керек аларга. Акырын ошко келип, документтерге кол кое бергенди токтотуп элге түшүндүргүлө. Өзүңөр билесиңер, бул тажиктерге протокол эмес, тил катта жазып бербеш керек. Кыргызстандын жараны Баткендин тургуну катары мен бул протоколду тааныбайм. Анан атайын кызматтар Аксайга барып, жергиликтүү элдин башын айлантканды токтотсо деп жазат ал. Тажик оппозициясы. Чегарадагы согушка эки өлкөнүн тең бийлик өкүлдөрүнүн кызыкчылыгы болгон. Тажикстандагы оппозициячылар тарабынан түзүлгөн Тажикстан улуттук алиярасынын лидери Мухеттин Кабири Кыргызстан менен Тажикстандын чегара жаңжалына себепкер болгон эки өлкөнүн бийлигин күнөөлөдү. Чегара жаңжалы жөнүндө айтып жатып, чегара аймагында эң көп жабыр тарткандар эки өлкөнүн карапайым тургундары экендигин айтты. Бирок бул жаңжалдан жеке кызыкчылыгы бар эки тараптын тең бийлиги бир нече айдан бери өз максаттарына жетип келе жатышат. Тажик оппозициясынын лидери бийликке келип, өлкөнүн конституциясын өзүнүн пайдасына өзгөрткөн Садыр Жапаров баштаган жаңы кыргыз бийлиги кырдаалды камсыздоо шылтоосу менен өзүнүн белден ылдый түшкөн аброюн кайра тикелөөгө жетишкенин, бийлигинин өмүрүн ушундайча узартканын айтты. Кабиринин айтымында тажик тарап популист Камчыбек Ташиевдин мурунку сөзүнөн айрым бөлүктөрүн кескилеп, кыянаттык менен пайдаланууга аракет кылышкан. Бирок анын позициясы бекем жана так болгон. Бул учурларда үстөмдүк кылган жалпы психикада чындыкты айтуу өтө кооптуу, анткени аны туура эмес түшүнүшөт. Бирок биз буга чейин чындыкты айтканбыз жана бүгүн эки өлкөнүн элдеринин тынчтыкта жана ынтымакта чогуу жашоодон башка жолу жок экендигин баса белгилеп жатабыз. Рамазан айы жана чегарадагы кырдаал үчүн биз Рахмандын мурунку кылмыштары үчүн сындоону убактылуу токтоттук. Бирок бул анын чыккынчылыктары жана бул боюнча кетирген каталарына көз жумуп коюу керек дегенди билдирбейт. Биз анын башка кылмыштары жөнүндө мурда айткандай анын каталарын жана чыккынчылыктарын ачыкка чыгара беребиз. Арстандар жок кезде чөөлөр өзүн арстан сезет. Жакынкы күндөрү Салымбековдор кланы кылган мыйзамсыз кадамдары ачыкталып, шайлоодо мыйзамсыз добуштатып алуу, админ ресурс фактыларын укук коргоо органдары тарабынан такталып, жакында шайлоодон четтетилгени турат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Салымбековдор кланы менен үй бүлөлүк кылмыштуу топ Жээнбековдор тар чөйрөдө жолугушуп, реваншисттик кадамдарды жасоого убадалашканын эшиттик. Көрсө Салымбековдор шайлоодон тышкарыда УКМК тарабынан мамлекетке түшчү миллиарддаган налогторду төлөбөй жашырып келгени аныкталып, иш козголуп жатыптыр. Акча бийликтин кулу, арам байлыгын сактап калуу үчүн реваншисттерге финансылык чоң жардам көрсөтүүгө акыр аягына чейин турууга убадалаптыр. Жээнбековдор менен биргеликте массалык маалымат каражаттарына, фейк троллдорго каражат төлөшүп, алгачкы чабуулун мыйзамдуулукту талап кылган СД партиясынын жаш таза лидери Темирлан Султанбековго каршы чабуул башташты.
Колдоочусу Жээнбековдун стилинде адамдык сапаттан төмөн түшүп, экс-президентибиз Алмазбек Шаршеновичтин жубайына, балдарына да асылууну башташты. Салымбековдор өздөрүнүн чөй тили Кыргызстанды сактап калуучуларына теңеп, анын жаратманы катары мактап, даңктата баштаганын көрүп жетишиптирбиз дегенден башка сөз айта албайт экенсиң. Мен теңелбей эле коеюн деп буга чейин Салымбековдорго унчукпай коеюн деген элем. Бирок силердин кылган кылыгыңар чыныдан эмес, чакадан ашып төгүлдү. Силерден айырмаланып акчага, бийликке таянып көшөгөнүн артында туруп алып жооп бербейм. Мен ачык кайрылам. Урматты байлыктан башка эч нерсени тааныбаган Салымбековдор, уялсаңар боло. Силер өзүңөрдү жаратманга теңегениңерди токтоткула. Силер эч качан жаратман болгон эмессиңер. Силер кызыл кулак шылуун, акча байлыктын кулусуңар. Дордой эч качан Шороз сыяктуу ак адал жаратмандык менен элине кызмат кылган эмес. Кыскасын айтканда, Салымбековдор эч качан Эгембердиевдердей жаратман эмес. Уялбай өзүңөрдүн саясатты кызыл кулактыкка айланткан айдакчы адамдарыңарга биз СДПК болчубуз деп бет тырмап атасыңар. Силер СДПК болгон эмессиңер. Мүмкүн убагында Шопур, Соке, Айся кандай биздин трагедия болсо, анын арты менен бизге жармашкан силер СДПКнын эле эмес, элибиздин трагедиясыңар. Силер арам байлыгыңар сактап калуу үчүн Алга Кыргызстан, Ак жол, СДПК биримдик болуп хамелеондой өңүңөр куултуп келдиңер. Кандай бийлик болбосун, акыркы күндөрү анга түртүп, любой жаңы бийликтин камчысын чапканга машсыңар. Эсибизден чыга элек, Асылбек Жээнбековдун бир жерин жалап, СДПКны тартып берүүгө каражат бөлүп, азыркы шайлоодо мыйзамсыз добуш сатып алган силердин менчик квартальный акимдериңер менен зал толтуруп жүгүрүп жүрдүңөр. Мындан ары Салымбековдор уккула, тийишкен бала ыйлабайт. Силер айбандык иш менен убагында СДПК без Атамбаеваны уюштурсаңар, бүгүнкү күнү Дордой без Салымбековых болуш керек. Себеби тапканыңар жетпей мамлекетке төлөөнчү арзыбаган налогторду көп жылдардан бери жаап жашырып, жыйынтыгында миллиарддаган каражатты уурдабайт элеңер. Дордой ошон үчүн мамлекетке, элге өтүшү керек. Аламүдүн базары, Дордой плаза сыяктуу итбекер жеңичинен сатылып алынган объектилер кайра каралып, мамлекетке кайтарылышы керек. Бишкектеги, айрыкча Нарын шаарынын жарымын алып койгон имараттарда. Мындан кийин мен ушул жана башка кылмыштарыңардын бетине ачылып жооп беришиңерди талап кылып, элдик көзөмөлгө алам жана акыр аягына чейин турам. Алгак Кылычев. Кыргызстанда үлпөт той, маареке жана маркумду жерге берүүдөн чыгымдарды кыскартууга багытталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзамдын максаты жарандардын социалдык жана экономикалык кызыкчылыктарын коргоого багытталганы айтылат. Сунушталган негизги чектөөлөр үлпөт тойлорго 200дөн ашык адам чакырбоо жана бир күндүн ичинде өткөрүү, никелешүүнү каттоо салтанатына 3дөн ашпаган автоунаа колдонуу, азап өтүүгө катышкандардын саны 100гө чейин чектөө жана ири мүйүздүү мал, жылкы сойбостон өткөрүү. Мыйзам долбоордун демилгечиси Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Ормонов, Өмүрбек Нышанов. Мамат Айбалаев. Баткен районунун Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрү, Лейлек району, Сүлүктү шаары, де юре анклав. Мамат агай, Ворух анклавына тажик жарандарынын каттоосун камсыз кылуу максатында Капчыгай айылынын чыгыш тарабынан айланма жол куруу багытындагы макулдашууну мактоого алгандар да, ошол эле мезгилде катачылыкка жол берилди деп сындагандар да чыгып жатат. Протоколго бизден Ташиев кол койгон экен. Бул боюнча кандай пикирдесиз? Менин оюмча туура чечимге келишкен. Азыр Исфара Ворух жолу Аксай айылын аралап өтөт. Чырдын бардыгы ошол айылдын тегерегинде болуп жатат. Жаңы жол биздин аймактагы Капчыгай айылынын чыгыш жагынан өтөт. Эң негизгиси элдин бири-бири менен контакты жоюлат. Бирок жол өтө турган жер Капчыгай айылынын эли кышта күздө кой эчкилерин, эшектерин, үндүк жана тоокторун баккан жер. Жогорку жактагылар ошону да эске алышы керек. Ошондой эле жол Кыргызстандын көзөмөлүндө болушу керек. Видео көзөмөл машиналарды айдоо ылдамдыгы жана башка талаптар тажиктерден катуу талап кылынышы керек. Кайчы пикир жараткан бул айланма жолду чечүүнүн башка жолу барбы? Башка жолу бар. Ал үчүн Ворух, Мачайы, Көкташ айылдарында жашаган тажик элин көчүрүш керек. Бирок жаңы айланма жол курууга макул болсок, стратегиялык ката болот. Лейлек району Сүлүктү шаары анклав болуп калат деп жатышат го. Ансыз деле Баткен районунун Самаркандек, Актатыр айыл өкмөттөрү, Лейлек району Сүлүктү шаары, де юре анклав тагыраагы меморандумга кол коюлгандан тартып аренда убактысы бүткөндө фактически анклав болот.
Ошондуктан бул абалды катачылык эмес, абалды жеңилдетүүнүн аракети биринчи кадамы катары карашыбыз керек. Булак саясат чекиткейи.